Саламатсыңарбы балдар? Бүгін біз самсы жазып атабыз. Фаршты дагы экиге бөлгөнбүз. Себеби дегенде аш кабак менен жакшы көргөндөр балдар бар, жакшы көргөн балдар бар. Картошка менен өзүнчө жазып атабыз. Мындай балдардын каалоосуна карап атабыз бул жакта. Балдардын концентрациясына жакшы жардам берет, психикалык жагына. Азыркы жанакы айтып кеткендей, ошо технологиялар өсүп атат аябай. Анан балдар көбүнчө телефон менен, компьютер менен алектенет. Ошон үчүн жанакы балдарга кадимкидей эле разгрузка керек да, психикалыкчы. Ошо психикалык разгрузкага готовка аябай жакшы жардам берет. Себеби дегенде бул жакта балдар кадимкидей эле бүт баарын өздөрү кылат. Кадимкидей эле ошо балдарга жакшы бир психикалык разгрузка берет да бул балдаргачы. Сегодня готовили самсы с картошкой и с тыквой. Мы раньше готовили пироги, кексы на первом уроке. Этот урок необычен, чем другие уроки. Я этот урок люблю, потому что мы здесь можем поиграть, поготовить. А на других уроках мы учимся, а здесь мы отдыхаем. Азыр балдар группаларга бөлүндү. Ар бир бала өзүнчө каалаган оюнду алып ойноп атат. Жанакы оюндар группалык оюндар гета. Бул өзүнчө бир развивающий оюндар. Мына бул кыздар мисалы магнитный карта менен ойноп атышат. Ар бир континентте ошо өзүнчө пазл катары чогултуп атышат бул кыздарыбыз. Бул кыздарыбыз болсо лото ойноп атышат, бинго деп коюшат бул оюнду. Бул оюндун максаты ким биринчи ошол жанакы ар бир цифраны ошо бочонок менен жабат. Ал жака киргенде сүйүнүп кирип атат. Бут кийимini чечип, өзүнү үйүндө сезип, ал жакта отуруп атат. Ал жакта оюндар бар. Мисалы, бул моторикаларга жакшы келген оюндар бар. Ал группа катары оюн ойношот. Мисалы 4-5 класстар, 3 класстар кек жасайт. Жашоодо бул керектүү албетте. Эркектер да жасайт, кыздар да жасайт. Өзү кек жасайт, өзү жейт. Кийин буларга салат үйрөтөбүз, башка нерселер, жашоодо керектүү нерселерди үйрөтөбүз.